Күн сайын бакчадан же мектептен келген перзентиңизге кана балам, бүгүн эмнени үйрөндүң деген суроону бердиңизби? Баланын сезимтал калыптанышына багытталган маалыматтар Гейни программасында. Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Сиздердин назарыңыздарда Гейни программасы. Уктурууну мен Асылбек Жотонбек алып бардымын. Режиссер пультта Максат Мамралиев. Биздин берүү Роза Тумбаеванын Демилге Сейил аралык коомдук фонду менен биринчи радионун биргелешкен долбоорунун негизинде ого чыгууда. Бүгүн биз болочоктогу чемпиондорду кантип тарбиялайбыз деген темада талкуу жүргүзөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү программанын катышуучулары менен тааныштыра кетсек, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жанар Акаев, тайквондо боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону тренер Алимбек Кадыров жана Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын педагогикалык практика бөлүмүнүн башчысы Төлөнбаев Шухрат. Кош келдиңиздер. Мына урматтуу коноктор, азыр мына 31-чи жайкы олимпиадалар жүрүп аткан кез. Мына көз карандысыбызды алганыбызга мына 25 жыл болсо дагы тилекке каршы кышкы жана жайкы олимпиадаларды кошкондо дагы эле Кыргыз мамлекети алтын медалга жете элекпиз да. Анан көчөтөн берки окуяларды өзүңүздөр көп болуп атасыздар. Изат дагы өзүнүн коло медалынан кол жууду тилекке каршы. Тиги эле бүгүнкү бул жагдай, азыркы жагдайды кандай баалар элеңиздер? Жанар мырза, сизге сөз берсек. Менимче бул биринчи кезекте бул олимпиадада биздин желекти желбиретип уткан адамдар. Бүтүндөй дүйнөгө биздин өлкөбүздү таанытуу жагы максаты бир болсо, экинчиси мына өзүңүз көрүп атасыз, азыр интернеттеги социалдык тармактар деги эле ушул маалымат каражаттары жарылжуудай болуп турат. Бүт эле ушул Айсулуу деп сүрөгөндөр, Изат деп сүрөгөндөр бул биздин жалпы улуттун духун бириктирүүчү бир өзүнчө бир иш-чара болуп атат. Мына азыр көчмөндөр оюнунун эфирдин алдында эле уктук, көчмөндөр оюну болуп атат деп. Ушул көчмөндөр оюнуна кандай жапатырмак киришсек, спортко дагы ошондой киришүүбүз зарыл экенинде бир далилдеп отурат да. Олимпиадада чындыгында бул спорт деген ушундай бир чоң күчкө ээ экен чындыгында. Спортчуларды сүрөп атып бүтүндөй улут бир мындай аябай бир жакшы бир ынтымакка келдик да. Абдан сонун. Мына Алимбек мырза, сиз өзүңүз дагы мына мындай практик спортсменсиз, өзүңүз дагы мына дүйнөнүн 2 жолку чемпиону болуп атасыз. Анан эми тайквондо албетте мындай олимпиадалык оюндарга кирбейт. Сиз бүгүнкү күндө тренер катарында айтсаңыз, мындай ата-энелер кайсы курактан баштап балдарын сиздерге берип атат? Деги эле ата-энелердин спортко болгон кызыгуусу кандай бүгүнкү күндө? Саламатсыздарбы? Азыр өзүмдөн мисал келтирип кетсем да, мисалы да. Мен 6 жашымдан спортко келе баштагам. Ал да мен өзүмдүн көңүлүм боюнча эмес, мен ата-энем көңүлүнчө. Ата-энем эгер кызыкчылыгы жок болгондо мен деле көчөдө жүрмөкмүн, көчөнүн баласы болупчу. Ошондуктан ата-эненин ролу бул жерде аябай чоң ойнойт, көп ойнойт да. Ата-эне кызыктырбаса, бала деле кызыктырбайт, аларга балмуздак берсе эле жеп жиберет. Жашпы алар түшүнүгү аз да азырынчачы спорт жөнүндө. Ошон үчүн ата-эне түшүндүрүп, спортко барыш керек жана окуш керек деп, спорт жана окуу кылып койсо, бул аябай жакшы да. Анткени денеңде да, денеси да, окуусун да алып кете берет. Ошондо мындай күнүнө активный болот да. Демек, балдарды мындай спорттоо багыттоодо ата-энелердин ролу абдан жогору турбайбы? Шухрат мырза, мен ушул программага даярданып жатып, статистикалык маалыматтарды карасам, биздин жанагы ушул дене тарбия боюнча нормативдик талаптарды жогорку класстардын окуучуларынын болгону 8% гана бере алат экен да. Анан мына сиз өзүңүз мына бүгүнкү күндө ошол педагогикалык практика бөлүмүнүн башчысы катарында айтсаңыз, биздин ушул спорт багытындагы чабалдыгыбыз эмнеге байланышкан? Саламатсыздар, урматтуу радио көрөрмандарыбыз. Албетте бул актуалдуу маселе. Себеби дегенде бүгүнкү күндө спортко болгон мамлекеттин көз карашы төмөн деп айткандан алысмын, бирок аз да. Себеби дегенде акыркы жылдардан бери баарыбызга белгилүү болгондой мектептерде саат кыскарып кетти. Демек бул өзгөчө дене тарбия сабагынын сааты кыскарып атат. Дене тарбия жөнүндө айтып кете турган болсом, бул сергек жашоо. Ар бир бала, ар бир инсан сергек болгондугу бул зарыл да биз үчүн. Ошол маселенин негизинде болуп атат. Демек, сааттар кыскарган. Анан ошол эле мезгилде биз Жанар мырза айтып кетпедиби, мындай абдан мындай биримдикке, жанагы олимпиадага чыккан кыздарыбыз, балдарыбыз бизди биримдикке түртүп абдан бир талапчыл болуп атабыз да. Ошол эле мезгилде албетте биздин көздөгөнүбүз эң жогорку орундар. Жок дегенде коло медаль, алтын медаль колобуздан келсе. Анан ошол эле мезгилде биздин спортсмендерибиз мындай жакшы жыйынтыкка келе албай атат да. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын карасак, алар балдарды кенедейинен баштап тарбиялайт экен. Ушул маданиятты калыптандырууда кандай аракеттерди алып барыш керек деп ойлойсуздар? Бул маданиятты калыптандырууда
Эң биринчиден бизде негизинен системалардын бардыгы бар да. Система дегенде мен айтарым бул ДЮСШалар мисалы баягы биздин окуучулар үчүн болгон спорттук мектептер да, мектептер. Булардын бардыгы бар. Ушулардын бардыгын жандандырыш керек. Биздин эгерде олимпиадалык чемпиондорубузду алып тарых таржымалын карай турган болсок, бардыгы 6-7 жаштан машыгып, үзгүлтүксүз машыгып, ушу 7-8 жылдын негизинде жыйынтыкка келип атат да. Демек шарт түзүп бериш керек. Ар бир райондордо, ар бир айылдарда спорттун түрлөрү боюнча көптөгөн базаларды ачыш керек. Баягы квалификациялары жогорку деңгээлдеги тренерлерди, машыктыруучуларды алып барып ошол жерге айлык маянасын турлап, шарттарын турлап, үзгүлтүксүз машыктырышыбыз керек. Сөзсүз түрдө спорттун балдарга болгон жашоосунда таасири эң чоң. Биринчиден бул ден соолугун чыңдайт. Экинчиден бул ар бир баланын характерине баягы мүнөзүн калыптандырат. Ал бала чыдамкайлуу болот. Ал бала ар кандай кыйынчылыктарга туруштук берип, мына Жанар агам айткандай, биримдикте, ынтымакта иш кылганды үйрөнөт да. Жакшы. Жанар мырза, мына көчө күнү ушул баягы олимпиадалык оюндардын кызуусу абдан мындай күчөп турган мезгилде сиз ушул Нарын областында болгон сапарыңызда Кочкор районунда ушул Айсулуу Тыныбекованын окуучулук күндөрдө машыккан бир залынан абдан бир аянычтуу көрүнүштү мындай талкууладыңыз. Фейсбукта, социалдык тармактарда абдан кызуу талкууну жаратты, ар кандай ой пикирди жаратты да. Ошол жөнүндө да айтып кетсеңиз. Мен кечээ ушул Кочкор районунда жаштар мыйзамын талкуулоо боюнча барганда ушул жыйын бүтөр менен кочкорлук жаштар өздөрү айтып калды да. Депутат мырза, могул жерде ушул Айсулууну бүт өлкө сөз кылып атабыз. Айсулуунун окуучулук күндөрүндө 11-класска чейин ушу машыгып жүргөн залын караңыз деп. Макул деп мен кирдим, жакын эле экен. Кирсек ушул бир абдан бир ыйлай турган абалда экен да. Көчкөн, көңүл бурулган эмес. Анан мен ушул жерде сүрөткө тартып интернетке койбодумбу? Акыбалыбыз ушундай болсо, кайсы арыбызга гана биз алтын алып кел, күмүш алып кел деп талап кыла алабыз. Акыбалы ушундай. Бул бир гана Айсулуу машыккан спорттук зал эмес. Мына оор атлетика боюнча, мындай кыргыздардын ошо жөндөмү ошол боюнча экен, күрөш, тиги штанга көтөрүү боюнча. Булардын бардыгын мындай карасаңар, бүт региондон келген жаштар. Ошол эле Айсулуу деле ошол Нарында чоңоюп, ошол жакта окуптур. Региондордо шарт жок. Өзүңүз айткандай, физкультура сабагы бул жанагы мугалим келбей калат, же болбосо эптеп 45 мүнөттө өткөрбөйчү бир сабактай дагы туюлуп калган учурлар бар да. Анткени мектеп формасына келишет, алар спорт залы жок. Кечээ эле ошол эле Кочкордо кайра эле ал жерден чыгып мектепке кирдик. Мектеби жакшынакай, бирок спорт залы жок экен. Кышында болсо балдар сыртта ойношот дейт, тердеп кайра киришет. Бир жуунуучу бөлмөлөр жок. Ушул жагынан алганда спорттун акыбалы мындай бизде аябай кызыктай болуп турат да. Анан экинчиден, азыр мына программанын максатында ушу гений деп аталыптыр. Чындыгында мындай экен да. Акыркы учурда мени кейиткени балдардын психологиясына жанагы эрежесиз мушташтын түрлөрү абдан өнүгүп кеткени бул өтө өкүнүчтүү жагдай. Албетте. Жанар мырза, ушул сөзүңүз каралчы, эрежеси ушул күч оюндары, күч мындай чоң муштумду жаратып турган абдан үлкөн. Аны өзүңүз билгендей, өзгөчө өзүңүздүн сиздин кесиптештериңиз, депутаттар, өзгөчө депутаттар спорт клубтарды ачканда, ушул депутаттардын аймактардагы спорт клубтарын ачсаңыз, аларды ачып алгандагы көбүн эсе ошол жакта машыккан балдар, алардын жанагындай дене сактыгын коргоп, аларды коргоп жүргөн балдар да. Балким ушул нерсе дагы Кыргызстанда мындай абдан бир терс өрнөктү жаратып жүрбөсүн? Сөзсүз түрдө. Бул эми биринчиден депутаттардын, чоң кызматтагы адамдардын ушундай спорт клубтарды ачып, баягы жоон билектерди тарбиялаганы өзү мындай жакшы эмес да. Ал эгерде ал мамлекеттик кызматкер болсо эмнеден коркот? Спортсмендер эмне үчүн өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланат? Анын эң жаманы ошол эрежесиз мушташтарга өспүрүм балдардын дагы келип катышып, кызыгып, анан ошол залдан, ошол бүткөндө стадиондон мен ушул баланчадай болсом экен деген өтө чоң кыялдар менен, керек болсо ал ошол эле физиканы, математиканы таштап, ошондой бир эрежесиз мушташка кирчүдөй болуп психологиясына ушундай бир таасир этип атат да. Эгерде жоон билек болсоң, кыйын болсоң, анда сен олимпиадага бар дагы алтын медаль утуп кел деген саясатты жүргүзүшүбүз керек да. Менимче бул боюнча бир чоң идеология керек. Ошол эле криминалдык жанагы авторитеттер деп коет өздөрүнүн тилинде. Ошолордой болушту самаган өспүрүмдөрдүн саны канча мисалы. Биз алардын бардыгын жаман көрсөтүшүбүз керек. Криминалдар бул бирөөнү тоногон адамдар, кара ниет адамдар деп көрсөтүп, мына Айсулуу сыяктуу, Изат сыяктуу жана башка биздин спортсмендерди, спорт менен машыккан адамдардын бардыгын биз керек болсо күн сайын телеканал, радиолордон видео роликтер кетип, ошолорду биз жалпы өспүрүмдөргө үлгү катары көрсөтүшүбүз керек деп ойлойм да. Абдан жакшы. Шухрат мырза, мына сиздердин бирден бир абдан жогорку академия,
дене тарбия жана спорт боюнча. Бул багытта мына сиздерге келип аткан балдардын агымы кандай? Алар бүткөндөн кийин кайсы багытта иштеп атат? Деги эле ушул нормативдик бүгүнкү күндө база жетиштүүбү? Ушул багытта айтсаңыз. Эми биздин окуу жайда айта турган болсок, чындыгында агым багыты толук кандуу эле. Бизге баягы айыл аймактардан, региондордон, ошол эле Бишкектен абитуриенттерибиз жетиштүү. Аларды тарбиялап окуу берүү үчүн дагы биздин базабыз даяр, бардык шарттар бар. Анан булардын эртеңки күнү жөнүндө айта турган болсок, биздин академия бүткөн балдар көп жерде иштеп жүрөт. Бул ички иштер министрлигинде, бул чек ара кызматтарында, бул баягы эле оборона, министерство обороны багытында, мектептерде машыктыруучу болуп дагы. Абдан жакшы көрдүңүздөр. Мисалы үчүн көпчүлүк учурда алар офицердик мындай наамда кылышат дагы, мындай өздөрүнүн жанын бага турган, айлыгы дурусураак иштерди иштешет да. Анан ошол эле мезгилде биз жогоруда айтып кеттик, мындай Кыргызстанда жанагындай үй бүлөлүк маданият. Мисалы үчүн баягы баланын кичинекей кезден баштап машыктырып, ата-эне катарында дагы, тренер катарында да ошонун өзүнүн өмүрүн арнаган ата-энелер бар да. Батыштагы бүгүнкү күндө эгерде кайсы спортчунун ошол тарыхына көз салсаңыз, ошондой нерсени көрүүгө болот да. Бизде ошондой бир багыттар пайда болбой аткандай. Ушул негизи маданиятты калыптандыруу үчүн сиздер кандай иш-аракеттер жасап атасыздар? Эми айта турган болсок, аз. Чындыгында сиз айткандай баягы целенаправленный багытты тандап келген балдар аз да. Анан мен ойлойм, бунун бирден бир себеби, мына кесиптешим айтып кеткендей, бул эң биринчи ата-энеден башталат. Эгерде ата-энеси өзү спорт менен машыгып, өзү спортко кызыгып, азыркы эгерде ата-энелер менен маектеше турган болсок, көпчүлүгү баламды спортко берейинби, бербейинби деп ойлонуп отурат да. Бул туура эмес. Сөзсүз түрдө спортко бериш керек. Спорттун пайдасы чоң, спорт керек да. Ошол керектигин билип атабыз. Бирок ушул мына так, Алимбек мырза, сиз айтсаңыз, мына сиз бүгүнкү күндө тренер катарында. Сиздердеги мындай балдардын саны жетиштүүбү? Канча жаштан баштап келет сиздерге балдар? Бизге болсо жашын айтып кетсек, 6 жаштан өдө болсо ала беребиз. Анткени 6 жаштан төмөн болсо бул уже жаш баланын кандары, сөйөктөрү катый элек да. Бизге да кыйын болуп калат. Бирдемке сынып жосо кайрылып калса, биз жооп бергенге туура келет да. Ошон үчүн 6 жаштан уже норм да, булчу 6 жаштан баштап. Ошон үчүн 6 жаштан алабыз. 6 жаштан возраст боло берет, без ограничениягичи 50 боло берет. Анткени ар бир адамга сизге ден соолук керек, баары спорт менен качыш керек, чуркаш керек жок дегенде. Бир эле таеквондо эмес, любой спорт өзүнө жараша тренинг кылыш керек да. Бирөө салмактуу, күрөшкө барсын, бирөө арыкпы, таеквондо барсын дегенде элечи. Абдан сонун. Алимбек мырза, ушул ата-энелердин ичинен, ушул балдарды кичинекейинен алып келип, улам бийик тепкичтерге жаратып, мындай ушул балдарынын багыттуу бир тарбиялап аткан ата-энелерди мисал келтире аласызбы? Анткени мына орусда айткандай 10% талант, 90% турут да турабы. Ата-энелердин деле көп салмагы бар да. Ата-эне айтмайынча балдар түшүнүш кыйын чындыгындачы. Мисалы да бул ата-энеден деле эмес, тренерский кадрдагы зависит этет. Анткени тренерский кадрга айлыгы жакшы болуш керек, 5 болсо ким иштейт, азыр иштегиси келбей иштейт да. Айлыгы жакшы болсо, айлыгым жакшы деп көңүл менен келет, көңүлдөгүдөй тренировка кылдырып кетет да жаш балдарчы. Аларга пример келип сүйлөп, психологический, физический жагынан ошонун баарын түшүндүрүп өстүрсө болот. Тренерский жагынан да көп нерсе зависит этет да, чындыгында ата-эне жагынан да. Баланын эле сүйлөп туруп, сүйлөп психологиясына жеткирип койсо болот да. Ошо биз ата-энесинен жана тренерден зависит этет көп нерсе. Абдан сонун. Мына Жанар мырза, сиз мына жогорку кеңештин депутаты катарында, ошол эле мезгилде мындай активист катарында дагы бүгүнкү күндө билебиз сизди. Анан ушул жогорку кеңештин ушул билим берүү комитетинде сиз иштеп атасыз. Анан ушул багытта балким нормативдик базалар, ушул эле өзүңүз айткандай мындай даңазалоо ушул багытта иштер, бул багытта балким жетишпей аткандыр. Кандай дейсиз? Туура. Биринчиден идеология дагы жетишпей атат да. Анткени мен бир кызык окуя айтып берейин. Аскар Салымбеков мисалы Дордой футбол клубун кармап, канча спорт залдарды куруп, мындай өзүнүн тапкан акчасын ушу эл менен бөлүшүп жүргөн кишилердин бири деп ойлойм да мен. Анан бир жолу Кыргызстан футбол командасы жеңилип калса, чыгып келсе элдер тиги Аскар Салымбековду сөгөт атат дейт да. Нормально эмне акча бөлбөйсүңбү дагы, эмне үчүн мындай? Ошол эле арасында бир байыраак бизнесмен кишилер да айтып тур, Аскар байке, сиз ушул уят да, сиз жакшы карабайсызбы депчи. Биз ушул спортко өзүнүн акчасын салып аткан кишини мындай милдеттүүдөй көрөбүз да. Анткени бир эле Салымбеков эмес, ошол баардык адам баарыбыз милдеттүүбүз. Анын ичинде ушул ишкерлерди спортко тартуу үчүн мына кече ошол эле нарынга барганда көрдүм.
эл өзү баягы 10 жылдык 20 жылдыктар деп бөлүнүп акча жыйнашат эмеспи, ошолор тапкан акчаларын азыр ушул спортто өнүктүрүүгө деп баягындай кичи футболдук талааларын баягы аянтчаларын курганга ошолорго жумшап, анан ошол айылдан чыккан тыңдарды ишке карасаңар, ар бир айылдан, ар бир райондон мындай бир акчалуу ишкер, колунда бар адамдар бар. Эртең депутаттыкка барам дейт, башка күн башка мындай жөн эле жардам беребиз дегендер. Ошолордун баардыгын идеология кылып, ошолорду спорт зал, футбол полесин, бир мындай залдарды куруп, балдарга жардам бергендерди биз аябай керек болсо президент, премьер-министр кабыл алып, рахмат деп, грамота берип, алар жөнүндө жалпы маалымат каражаттарын көрсөтүп, мына ушул киши ушундай кылып атат деп анан бир мындай жөнгө салышыбыз керек деп ойлойм да. Экинчиден, билим берүү министрлиги, мына спорт боюнча агенттик бар өкмөттө. Ошолор менимче кайра карап чыгууга, биздин трагедиябыз эмне экенине көңүл бурганга мезгил жетти деп ойлойм да. Анан эң башкысы, биз жанагы балдарды мындай туура багыт бериш керек. Мисалы, сиз карасаңыз, Олимпиадада чемпион болгондор мурда кийин дүйнөлүк чемпиондор жаңы. Бизде гана өткөндө Лондондо жеңген, күмүш медаль алган Канат Бегалиев гана кайда кетти? Эмне үчүн алга чыкпады? Руслан Бегалиев кайда калды? Пекинде жеңгендер мисалы. Ошолор кийинки Лондон Олимпиадасында жеңишке жетпей калып атпайбы? Анткени алардын үстүнөн иштеген, аларды бүт кармаган эме жок да. Алар деген келет, анан кайра каяка кеткен биз билбей калып атпайбызбы? Демек системалуу иш аракет жок болуп атат. Системалуу иш аракет жок. Менимче могул Олимпиаданын оюндары бул жалпы өкмөттүн башына орта турган бир чоң тема болуш керек деп ойлойм да. Абдан жакшы. Мына Жанар мырза абдан жакшы белгилеп өттү. Шухрат мырза, ушул биздин ушул дене тарбия жана спорт академиясы, сиздер ушул жана практикалык иш менеттер менен алектенбестен илимий жагы бүгүнкү күндө далилдеп айтсаңыздар, бул өтө маанилүү да. Анан ушул багыттарда да аймактар менен иштер дагы мындай солгун болуп тургандай да. Бул багытта сизде мисалы үчүн ошол эле спорт маданиятын калтырып, бүгүнкү күндө биз кышкы олимпиадалык оюндар жөнүндө айткан жокпуз, аякаттагы жолгон адам жок бүгүнкү күндө бизде. Ошол мисалы үчүн Кыргызстандын кайсы аймактарында кайсы спорттун түрүн өнүктүрүш керек мисалы үчүн? Мына жумгалдыктар мисалы үчүн хоккейди бүгүнкү күндө модага айландырбадыбы? Ушул сыяктуу сиздерден мындай тармак менен бөлүп, ушул багытта кеңеш берүү багытында иш аракеттер алып баратасыздарбы? Албетте, ооба. Эми биздин илимий жагыбызды ала турган болсок, илимий иштер салыштырмалуу төмөндөп кеткен. Себеби дегенде азыркы күндө баягы эле шарт жок. Ошол эле илимий иштер жүргүзүш үчүн мисалы көптөгөн илимий группалар керек, илимий ошонун баарын аткарыш үчүн каражат керек, ошонун баардыгын текшерип чыгыш үчүн лаборатория керек. Бул жактан бизде аксаган көрүнүштөр бар, туура айтасыз. Анан спорттун түрлөрү боюнча айта турган болсок, негизинен биздин кыргыздар баардык спортко шыктуу деп айта алам да. Биз мисалы өзүбүз тарбиялап атабыз, көрүп атабыз ар бир баланы. Анан басым жасай турган спорттор бүгүнкү күндө бул биздин балдар, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, күрөштөн жакшы кетип атат, оор атлетикадан көп кетип атат. Анан региондорду айта турган болсок, баардык эле региондо күрөш жакшы. Ал эми башка спортторду ала турган болсок, мисалы сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, хоккей же болбосо лыжа. Ага деле бизде шарт бар, лыжный базаларыбыз бар. Ошолордун баардыгын жандандырыш керек. Мисалы ошол эле Жумган, ошол эле көл жактан сүзүү боюнча дагы көптөгөн жакшы иш-чараларды көрсө болот. Ошол эле мисалы ат спорту боюнчачы. Ат спорту боюнча биз эми мактансак жаныбызга киши тура албайт. Кыргыз ат жалында чоңойгон, ат адамдын канаты деп баардык аябай эме күчтүү, бирок гана биздин ат спорту боюнча чыгып бир медальдерди алып келген учурларыбыз дээрлик жок десе болот атпайбы? Албетте. Вот Жанар мырза өзүңүз дагы мына Ленин ашуусунун өткөндө ачылышына өзүңүз дагы барып келдиңиз. Ошол жерде дагы мына Эверест, Пик Эверест дүйнөдөгү эң бийик. Бирок биз 90% тоолуу өлкөбүз, Кыргыз тоого чыгат дейт, Эверестке чыккан бирөө жок. Мисалы үчүн бул дагы намыс болуш керек да. Демек ушул багыттарда көпчүлүк учурда биз баягы мындай сөз менен абдан өзүбүздүн патриот экенибизди, мекенчил экенибизди билдиребиз, бирок иш жүзүндө иш аракеттер болбой атат. Кандай дейсиздер? Туура, эми өкмөттүк бул комплекстүү иш керек болуп калды менимче бугачы. Анан жанагы мисалы ошол эле улуттук олимпиада комитетинин төрагасы Шаршембек Абдикеримов мисалы тиги балдарга утуп келгендерге үй, анан машина берем, өзүм жаныман берем деп атканы, ошондо бул жакшы көрүнүш. Эмнелер? Муну жолго салсакчы, бизде мындай акчалуу кишилер чыгат. Эгер өкмөттө акча жок болсо, анда биз ишкерлерди тартып жапа-тырмак киришип ушинтип жолго салсак болот да менимчечи. Анан ошол эле тилекке каршы биздин өкмөт дагы мындай ушул иштерди жасоодо өтө мындай жайда. Мисалы үчүн ошол эле спортту колдогон, спорт комплекстерин салган, ошол балдарды өнүктүрүүчү ар кандай мекеме салгандарга мындай кескин салыктарды кыскартып, өзүңүздөр айткандай ушуну даңазолоо багытында иш аракеттерди алып барылбай аткандарга кандай дейсиздер? Туура, бул боюнча биз сунуш кылабыз, албетте.
сунуш кылабыз, анткени чындыгында жок. Эми биз мисалы алыска барбай эле ушул Кошуна Казакстандын эле мисалын алсак, мисалы Кошуна Казакстандын кантип иштеп атканын эле үйрөнсөк, ошол мисал жетиштүү болот менимче. Мына Казакстан мисалы канча алтын медаль алды. Мен кошулуп кетсем өзүмдүн пикиримчи, мен өзүм азыр быйыл эле келдим Москва шаарыначы, бул Кыргызстанга. Анткени Москвада мен жогорку окуу жайында окуп келдим. Ошол жакта эле мен убактымды бош кетирбей, ошол эле таэквондодо машыгып келдим. Ошол жактан келатканда мен ал жактын президенттери менен, Таек федерациянын жана тренинг кадрлар менен мамилем жакшы. Аларды мен бүт программасын алып келдим бияка Кыргызстангачы. Айырмасы өтө чоң да. Анткени алардын тамагы башкача, жүрүшчү абасы башкача да. Алар программасын көрдүм, бирок Кыргызстанга бир аз жарышпайт экен да. Бизде тамак күчтүү, күчүбүз көп. Аба таза дегендейчи. Программасы өзгөрүп турат. Биздин көрдүм, биз баягы мурунку СССР убагында эле алып кеткен программа экен да. Уялып туруп азыр мен орустардын программасын алдым, өзүмдүн программаны алдым. Бир ортомчо кылып туруп бир шайкеш келтирбей? Шайкеш келтирип норма чыгарып чыккан өзүбүздүн федерациягачы. Ошол эле мисалы үчүн бүгүнкү күндө мына олимпиадалык резерв окуу жайы бар бизде. Бирок коомчулукта дагы мына кайсы ошол жакта чыккан балдар болочоктогу бир чемпиондор эле эмес. Мисалы үчүн каякта мушташып атат, кайсы криминалга аралашып кеткен, ушул сыяктуу нерселерден тилекке каршы чыгып атат да. Бул багытта дагы менин оюмча мындай талдоо, ошол талдоонун негизинде бир жыйынтык жок болуп аткандай, кандай дейсиздер? Кээбирлерде бул менин мекин кээбирлер балдар спортко атайын барышат. Атайын криминалга жакын болобун, күрөш көчөдө урушуш үчүнчү спорт кээбирлер ошону түшүнөт да. Ал эми тура эмес, ата энелерди айтыш керек, өздөрү түшүнүш керек. Спорт деген бул дүйнөнүн меми да. Баарын чогултат, ынтымак кылдырат. Спортто өлкөгө барып ынтымак тааныштар табылат, достор табылат дегенде, бул да меми табылат да, досторчу. Демек, кандай дейсиздер? Болочокто бул чемпиондорду чыгыш үчүн конкреттүү ата эне, мамлекет, ушул эле мекемелер, спорт багытында агенттик кандай иш-аракеттер жасаш керек деп ойлойсуздар? Жана мырза. Эми мисалы мен тиги Чехияда жүргөндө, Прагада жашап жүргөндө мен ошол олимпиадага катышчу же болбосо ошо белгилүү спортсмендерди мисалы жеке менчик компаниялардын колдоосун аябай көп көрдүм да. Мисалы бир спортсмен жөнүндө мен бир сюжет таткам. Абдан чоң бир жакшы машина алып бериптир. Сыртына өзүнүн компаниясынын рекламасын алып коет экен. Аба баланчаны биз дайыма колдойбуз. Ал биздин брендти алып жүрөт дейт мисалы. Ошол эле Мегаком. Мегаком деген жазуусу бар, мисалы машина минип жүргөндөн спортчулар эч уялбайт. Ушундай бир алар эми болбосо бая мамлекеттер. Бирок ушул иш-чараларды абдан колдосок, biz колдонсок ушундай тажрыйба. Аларда ушундай бир жаңы идеялар менен жеке менчик бир чоң фирмалар менен спортчуларды колдоп, байлап мисалы ушундай кылат. А бизде болсо жанагы бүт саясатчыларды ошол федерациялардын башчысы кылып койгон. Ар бир спорттун федерациясы. Алар болсо тескерисинче жанагындай көк бөрү сыяктуу же эрежесиз мушташ сыяктуу эмес өнүктүргөнгө өздөрү мындай ишкыбоз да, өздөрү ошого кызыктар. Тескерисинче олимпиадалык спорттун түрлөрүн мындай анча көңүл бурулбай калып калганы өкүндүрөт да. Мына Айсулууну мисалы бизде канча жылдан бери дайындасак болмок да, мисалычы. Мисалы үчүн Айсулуу болгону 16 жаштан баштап, өчкүчө Азаттыктын репортажын көрүп атабыз. 16 жаштан баштап гана машыгып баштаптыр. Ушуда. Демек ушул мурда айылдар өзү билгендей эле ушундай жыйынтык. Эгерде андан эрте баштаганда ата энеси балким ошол жердеги мектеп турабы? Биз кокустукту күтөбүз, барыбыз. Ушу кокустан жеңип калышы мүмкүн, кокустан болбойт менимче. Демек, дүйнөлүк ошол масштабтагы, ошол өзгөчө спорт багытындагы мындай жетишкендиктер көрсөтөт. Бул ийгилик, бул кармап кала турган, учуп бара турган кушту кармап кала тургандай бир утурумдук бир кокустук эмес экен да. Бул конкреттүү бир системалуу иш-аракетти талап кыла турган бир иш-чара экен, туурабы, Шухрат мырза? Эми баягы сиз айтып атпайсызбы? Бул чындыгында чоң урчундуу маселе да, мына бүгүнкү күндө. Анан бул бардыгыбыз биригип туруп, бир багытта үзгүлтүксүз кадам менен иштей турган иш да. Ушунун бардыгын мамлекет баш болуп, ошол айыл аймактары машыктыруучу ата эне бардыгы биригип туруп колго ала турган нерсе. Анткени бул биздин намысыбыз, бул эртеңки күнүбүз, бул сергек жашоо, бул биздин мамлекетибиздин эртеңки келечеги. Ошол эле мезгилде мына жаштарда мына өткөндө Ошто өзүм күбө болдум. Ошол борбордук көчөлөрдүн биринен кетип баратсам, эки баланын ошол далысы менен гана түрчө кетишти, тарыраак жолдо. Ошол жерде мушташып жатып калышты. Араңдан зурга мындай ажыратып калганын көрдүк да адамдарды. Көрүп атасыздар. Демек, ошол эле мезгилде мындай чоң муштумдук,
бизге мындай бири бирибизге карата мындай чыдамкайсыздык абдан өнүгүп атат да. Ушул багыттарда менин оюмча ушул спорт мекемелери, спортсмендер, мына депутаттар, мамлекеттик мекемелер мындай биргелешип, талкуулап, конкреттүү бир балким стратегиялык бир программа кабыл алуу зарылдыр. Кандай дейсиздер? Туура. Эми спортчу деген бул спортту тандап эле билимди таштап кой деген болбойт. Оштугу өзгөчө айрым спорт клубтун балдары бул жагынан үлгү эмес. Дайыма эле ошол чогула калып мушташты агрессивдүү аябай ушундай бир кабарлар чыгып жүрөт. Анан бизде мындай өкмөт негизи менин оюмча, мен да сунуштарды берем. Салыктан бошотуу жагынан, ошолорду популярдуулугу жагынан колдогондорду. 7 облусту бөлүп алып туруп конкреттүү иш алып барса болот. 7 облустка могунча спорт зал керек. Бир жылдын ичинде моундай кылабыз, 2 жылдын ичинде. Азыр эми жакшы жери мектептерди курууда, стандарт мектептин ичинде сөзсүз спорт зал курулсун деген талап бар. Бул дагы жакшы. Айрым жерде да спорт зал болуп атат. Бирок баары бир көңүл буруш керек да. Мисалы спорттук баягындай килемдер, мат деп коебу. Ошол мындай ошондойлорду алып келүү жагынан мисалы, мына Кытай менен сүйлөшсө делечи, менимче ушул көп жагынан жардам берет. Ошто дагы мына тиги карате боюнча дагы бир Кытайлар чоң бир мектеп ачып беришти мисалы. Академия ачкан. Сүйлөшүп менимче иш алып барса болот эми. Мына спорт агенттигине дагы мындай көп түйшүк артылат го деп турам да. Анткени могул окуядан чоң талкуу болот бул. Андан тышкары мына спорт багытындагы спорттун ар кандай түрлөрү боюнча мында бизде бирикмелердин жана ассоциация деп коет атпайбызбы? Алардын дагы бир үндөрү угулбайт да. Мындай ушундай бир ири мелдештерде гана мына чыгып кала турган болсо, алардын бир баягы конкреттүү бир программаларды сунуш кылып, өтүнүштөр менен чыгып угулбайт. Балким ушул багыттарда дагы иштер алып барыш керек. Баардыгыначы мамлекет көңүл буруш керек да. Мына мисалы Бишкек борборунда шаарында, Бишкек Кыргызстандын борбор шаарында зал жетишпейт. Областтар айтпай эле турайын, Кызаскерде, Заря жактары, Новополовка жок. Мен бардым, жок залчы. Биз зал издеп туруп, балдарды карап, кайсы жерден балдар көбүрөөк болсо, ошол жерге спорт эмиретин ачып туруп, алар келсин дейбиз. Бирок жок болуп атпайбы тилекке каршы. Ошол эле мезгилде сиздер мисалы федерация катарында ошол спорт мектептерине барганда алар сиздерден аренда кылып талап кылат да, чоң же талап кылат. Кадимгидей талап кылат. Ал жагына бизге аябай проблема. Анткени арендасы дагы ушунча десе, биз балдардан көп болсо 300 сом, 500 сом алабыз да. Индивидуальный тренировка уже 1000ге чейин чыгат. 5 эле орточо баасы. 10 бала, 15 бала келет, о тренерге зарплата эмес да бул. Бүгүн бир жакшы бир спорт багытында залды ачып, машыктыруудан зал ачыш керек. Ошол мектептин спорт залы канчага аренда берет мисалы үчүн айына болжолдуу? Бул жерде аренда эмес, мындай сүйлөшүп эле кылса болот. Анткени директорунан эме да, анын өзүнүн байланышы бар да. Эгер 5000 болушу мүмкүн, аны айтыш кыйын. Суранабыз бизчи, биз мындай кедей элебиз. Федерация чоң эмес, жаш бала тарбалаш керек, биз жаш балдар үчүн көңүл буруп жүрөбүз. Арзаныраак деп суранабыз бизчи, индивидуально да. Албетте бизге берилген убакыт да кайта баратат тилекке каршы. Эми сиздер ушул коомчулукка, ушул спорт багытындагы жетекчиликке деги эле мындай ата-энелерге өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздарды, пикирлериңиздерди билдирсеңиздер кыска. Ата-энелерге кайрылып кетет элем, туура айтат бул жактагы абекелер. Балдарыңыздар бериңиздер, жол көчөдө жөн жүргөндөн көрө компьютер оюндарын ойноп, зрениесин бузгандан көрө спорт көрсөң ден соолуктуу болот, эң туура болот ошондойчу. Окуусуна барсын, 2 саат спортко убактысын бөлсүн, ошондо активдүү болот, здоровый болот. Бул эң маанилүү нерсе да. Андан тышкары бизде тренерский кадрдачы 10 адам бар. Бишкекте болгондо эле жарым иштейт. Эмират жок анткеничи. Бизде кадрлар бар да, тренерскийчи, бирок эмират жок. Ошон үчүн мамлекеттен суранат элем, ар бир районго, Бишкектин ар бир району областтарына бирден спорт эмиратын ачып коюшун талап кылат элем суранып. Спорт имараттарын, Абдан жакшы. Ошол үчүн көп өспөйт деп ойлойм. Эми айта турган нерсе бул бир эле нерсе. Бизде системанын баардыгы бар. Болгон ошонун баарын жандандырыш керек, иштетиш керек, көңүл буруш керек. Эми ата-энелер баарыбыз өкмөттү, албетте өкмөт жасаш керек, бирок күтүп отурбай өзүбүздүн балдарга татыктуу тарбия берип, ошо спортко алып келгенге чоң салым кошушубуз керек да. Ар бирибиз ушул. Мына Айсулуу менен Изат жана башка спортчулар кайтып келгенде Арсен Эралиев медаль уттубу, утпай калдыбы, ийгиликке жетишпей калса дагы буларды ар бир региондордо кыдырып, окуучулар менен, жаш балдар менен жолугуштуруш керек. Ошол жерде ушулардын жөнүндө видеолорду көрсөтүп, жаш балдар эртең же болбосо дагы бир криминал же бир эрежеси мушташтын чемпиону эмес, дал ушул Айсулуудай, Арсендей болууну кыялданып кала турган бир чоң идеология жүргүзүш керек.
ошол эле убакта саламаттык сактоо министри баары комплексин жүргүзүш керек. Анткени бүт баары саламаттык сактоо министрде мисалы эмне үчүн оорулар пайда болот, ушу сергек чочулуусу алда азаят да, мындай бир комплекстүү иш керек да менин оюмча. Албетте. Демек, бүгүнкү күндө мына 2020-2024 жылкы мына жайкы олимпиадалык оюндарына бүгүнтөн баштап даярдануу мен дагы ушул зарыл деп эсептейм журналист катарында дагы. Урматтуу радио көрөрмандар, ушу менен биз бүгүнкү берүүнү аяктайбыз. Биз бүгүн болочоктогу чемпиондорду кантип тарбиялайбыз деген теманы талкууладык. Берүүнү мен Асылбек Жодонбек алып бардым. Режиссерлук пультта Максат Мамралиевич деди. Кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта туруңуздар.